Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо мен күрүчтү гарнирге кандай жол менен жасайм, суроолор боюнча ошол жөнүндө болмокчу. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Мен бүгүн 1 килограмм Ташкенттен лазер күрүчүн алдым. Таза жууп, 15 мүнөттөй коюп коем. Күрүчтөр бир аз кургай түшөт. Ал эми казанга 70 мг суу май куюп, жакшылап ысытып алабыз. Жана май абдан ысыганда күрүчтөрдү салып, артынан 1 чоң кашык туз кошуп, эми тынбастан аралаштырып, күчтүү отто 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. Күрүчтөрдү казандын түбүнө жабыштырбай, жакшылап кырып аралаштырабыз. Жана күрүчүбүз майдын баарын соруп, кургап, чачыраган абалга келгенде 1,5 литр ысык суу куябыз. Эми аралаштырып, отту ортоңку отко коюп кайнатабыз. Жана улам-улам аралаштырып турабыз, күрүчтөрүбүз тегиз бышыш үчүн. Мына ушинтип казандын түбүндө суу калган жок, бирок күрүчтөрүбүз дагы эле нымдуу. Эми отту азайтып, капкагын жаап, 30 мүнөткө демдеп коебуз күрүчтөрдү. Ал эми 30 мүнөттөн кийин отту өчүрүп, оттон алып, дагы бир 10 мүнөт капкагын ачпастан коюп коебуз. Ошо менен күрүчтөрүбүз даяр болду. Мына ушундай даамдуу чачыраган күрүчтөрдү биздин үй бүлөдө абдан жакшы көрөбүз. Ал эми сизге да жакса, анда лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.